Малика Дина, сени таштап кеткендерге ыйлаба. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти ырчы Динара Акулованын кызы Малика Дина Instagram баракчасына сүрөттөрүн жүктөп, философиялык ой толгоосун жазды. Өзүңүзгө ар дайым ишениңиз жана эч качан эч кимге сизди ишенимден тайдырганга мүмкүндүк бербеңиз. Ал сизден кетип калса, анда ошондой керек. Жашоо бул адамдардын жан дүйнөсүнүн, жолугушуулардын жана ажырашуулардын токтоосуз агымы. Адамдар келет, кетет. Адамдар сүйүү жана берилгендик тууралуу ант берүүгө шашылышат. Андан кийин сенден жүз буруп кетишет. Кыйкырба, артка кайтып кел деп чакырба. Жаман айтпа, ар бир адам бактылуу болууга акысы бар. Сени таштап кеткендерге ыйлаба. Кудайга шүгүр, алар тирүү. Адамдардан эч качан эч нерсе күтпө. Эч ким убада берсе, жанында түбөлүп калууга милдеттүү эмес. Дүйнөгө келебиз, бирөөнү ээрчип кетпейбиз. Анан дагы жылмайып жүрүңүз. Ал тургай жүзүңүздү жаш жууп жатса да, милдеттүү түрдө жылмайыңыз. Айрыкча ошол кезде, анткени сиздин жүрөгүңүз ооруп жатса, анда демек тирүүсүз. Сиздин баяныңыз дагы бүтө элек. Эсиңизде болсун, сизди эч качан сатып кетпеген адам бул сизсиз деп жазды Малика Дина. Эскерте кетсек, Малика Дина 1995-жылы 19 декабрда туулган. Көлдүн жеги, ойлорум сага деген ырлардын көрмандарын сүйүп кугушат. Булак Саман Кейжи. Аскар Салымбеков менен Назира Айтибекованын сүрөтү кызуу талкуу жаратты. Блогер Назира Айтибекованын белгилүү ишкер Аскар Салымбеков менен түшкөн сүрөтү окурмандардын кызуу талкуусун жаратууда. Айтибекова бул сүрөттү жүктөп, өкүл ата тууралуу суроо берген. Айкөлдүк эл аралык кайрымдуулук фондусунун ак чүрөк белгисин тапшыруу айза менен сүрөт. Аскар Маткабулович өкүл атам болом дегенден бери үйлөнгүсү келгендер көп. Чын эле өкүл атаңбы деп сурашат алгач. Ооба десең эле качан үйлөнөлү дейт. Азыр өкүл атага жараша үйлөнүп калган окшойт деп собол узатты Назира Айтибекова. Бул пост окурмандардын талкуусуна жем таштап, алар Кыргыздын өкүл ата коюу кадасы боюнча өз пикирлерин жазышууда. Эскерте кетсек, Назира Айтибекова белгилүү алып баруучу гана эмес. Стоп трафик, быйыл сөзсүз күйөөгө тием. Көк салкын фильмдерине жана бир катар долбоорлордо аткарган ролдору менен элге таанымал актриса. Назира айым социалдык тармактардын активдүү колдонуучусу болуп эсептелет. Булак Аргумент Кейжи. Анжеликанын болочоктогу жолдошу, Казакстандын министриби. Баарын эле белгилүү болгон ырчы Анжелика жакында эле сүйүктүүсү тууралуу Instagram баракчасы аркылуу көрмандарына маалымат берип кеткен. Мындан мурунку билдирүүлөрүндө жүрөгүнүн ээси казак улутундагы мырза экенин айткан. Ырчы Анжеликанын болочоктогу жолдошу элдин айтуусу боюнча Казакстан министри, ал Казакстан билим жана илим берүү министри Асхат Канатович Аймагамбетов болгону мүмкүн. Асхат ушул жылдын июнь айынан баштап министр болуп тайынылган, бирок чын эле ушул адамбы белгисиз. Анткени Анжелика болочок жолдошун толук ачыкка чыгарбай келет. Булак Аргумент Кейжи. Спортқа қойылған ақшалар! Чоң ұтыштар!